Саламатсыңарбы, урматтуу балдар? Кайрадан кыргыз тили сабагыбызга кош келипсиңер. Биз бүгүн силер менен муун жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Анда эмесе жаңы сабагыбызды баштаардын алдында төмөнкүдөй максат коюп алалы сабагыбызга. Кыргыз тилиндеги муун, анын өзгөчөлүгүн үйрөнөбүз. Сөздөрдү муундарга ажырата алабыз. Кийин берилген көнүгүүлөрдөн сөздөрдү муундарга ажыратууга машыгабыз. Бир муунду сөздөргө жана көп муунду сөздөргө мисалдар келтире алабыз. Сабаттуу жазууга, адабий тилдин нормасында сүйлөөгө көнүгөбүз жана тарбияланабыз. Муун. Муун үндүү тыбыштардан түзүлөт. Слог составляет гласные звуки. Үндүү тыбыштар кыргыз тилинде 14. Алар А, О, Ö, У, Ü, Э, I, И жана созулма үндүүлөр А, О, Ö, У, Ü жана Э. Сөздө канча тыбыш болсо, ошончо муун болот. В слове сколько гласных звуков, столько и слогов. Мисалы, улак сөзүндө 2 үндүү тыбыш бар. Алар А жана У тыбыштар. Демек, бул сөздө 2 муун бар. У анан лак. Жогазын сөзүндө О, А, И деген 3 тыбыш бар. Демек, бул 3 муунду сөз. Жогазын. Муун сөздөгү өзгөчө ыргак. Слог в слове является своеобразным ритмом. Сөздөр бир муунду жана көп муунду болуп бөлүнөт. Слово бывает односложными и многосложными. Мисалы, бир муунду сөздөр от, аш, буу, таш, кыш, кайт жана башкалар. Анткени бул сөздөрдө бир гана үндүү тыбыш бар. 2 муунду сөздөр а, па. Өзүңөр көргөндөй 2 үндүү тыбыш турат. А, кыл. У, лу, ал, ма, там, га. 2 муунду сөздөр. Кийинкиси 3 муунду сөздөр. Булар а, кыл, ман. Акылман деген сөздө 3 үндүү тыбыш, ошон үчүн 3 муун. Да, яр, дык. 3 муун. Же, тек, чи. Кийинкиси 4 муунду сөздөргө келели. Кыз, мат, чылар. Кызматчылар деген сөздө 4 үндүү тыбыш болгон үчүн булар 4 муунга бөлүндү. Да, яр, да, ну. 4 үндүү тыбыш, ошон үчүн 4 муун. Келишимдүү. Бул дагы мына ошондой. Демек, балдар, бүгүнкү алган түшүнүгүбүздү, билимибизди бышыктоо үчүн төмөнкүдөй көнүгүүлөрдү иштеп көрөлү. 137 көнүгүү. Берилген арча текстин окуп, түшүнүгүңөрдү айтып бересиңер. Кара менен басылган сөздөрдү муунга ажыратып, канча муун бар экенин аныктайсыңар, балдар. Арча. Арча жыттуу, пайдалуу дарак. Түштүктө Түркстан кыркатоолорунда бийиктиги 8-9 метр келген арчалар өсөт. Бадал түрүндөгү арчалар дагы бар. Арча жайдыр-кыштыр жап-жашыл болуп, жаратылыштын көркүнө көрк кошот. Абаны тазартып, дары-дармек жасоо үчүн да колдонулат. Кыргыздар байыркы убактан эле арчадан түрдүү буюмдарды, бешик, комуз, аяк жана башка идиштерди жасашкан. Арча токою Кыргызстандын 316 миңден ашык гектар аянтты ээлейт. Ал кургакчылыкка чыдамдуу келип, таштак жерлерге да өсө берет. Жер кыртышын селден сактайт. Деңиз деңгээлинен 1000 метрден 3600 метрге чейинки бийиктикте өсүп, 1000 жылга чейин жашайт. Арча ийне жалбырактуу дарак. Анын жалбырактары майда, бутактары ичке келип, уругу кичинекей тоголок бүрдүн ичинде өнөт да, күзүндө бышат. Арча жыгачы катуу жана бекем болот. Текстте кездешкен жаңы сөздөрдү бир сыйра эске түшүрүп таанышып алалы, балдар. Анан кийин сабагыбызды уланталы. Абаны тазартып, очищает воздух.
Дары-дармек, лекарство. Байыркы убактан эле, с древних времен. Идиш, посуда. Жер кыртышы, земная кора, почва. Ийне жалбырактуу дарак, хвойное дерево. Бүр, арчанын бүрү, плоды арчи. Эмесе балдар текст боюнча суроолорго жооп беребиз. Арчадан кандай буюмдар жасалат? Биз текстти толук түшүндүк. Жаңы сөздөр менен да тааныштык. Демек, биз жооп берүүгө даярбыз деп ойлойм. Туура арчадан бешик, комуз, аяк жана башка буюмдарды жасашат. 316 миң деген цифра арча текстинде эмнеге байланыштуу айтылат? Эгер эсиңерде болсо, анда бул Кыргызстандагы арча токойунун аянты тууралуу сөз болгон. Үчүнчү суроого келебиз. Арча кандай дарак? Туура айтасыңар балдар, арча 1000 жылдык ийне жалбырактуу дарак. Эми балдар, ушул берилген арча текстиндеги белгиленген сөздөрдү биз муундарга ажыратып дептерибизге жазып чыгабыз. Бул жерде азыр бүт кызыл менен жазылып турган сөздөр турат. Ошону биз муундарга ажыратып, канча муундук сөздөр экендигин аныктайлы. Силер, урматтуу балдар, белгиленген сөздөрдүн баардыгын бөлүп жазып чыктыңар болуш керек. Анда биз текшерип алалы. Пайдалуу. Пайдалууда 3 муун, түштүккө 3 муун, бийиктиги 4 муун, жаратылыштын 5 муун, абаны 3 муун, байыркы 3 муун, аяк 2 муун, идиштерди 4 муун, ээлейт 2 муун, жерлерге 3 муун, сактайт 2 муун, бийиктикте 4 муун, жалбырактуу 4 муун, уругу 3 муун, жыгачы 3 муун. Анда эмесе балдар, бүгүнкү биз алган билимибизди, башкача айтканда муун тууралуу түшүнгөндөрүбүздүн баардыгын бекемдеп, бышыктоо үчүн төмөнкүдөй суроолорго жооп бергиле. Муун деген эмне? Эске салабыз. Туура, муун деген сөздөгү бир ыргак менен айтылган бир же бир нече тыбыш. Бул муун деп аталат. Муунду кантип ажыратабыз? Муунду сөздө канча тыбыш болсо, ошого карап ажыратабыз балдар. Андан кийин балдар жыйынтыктоо үчүн төмөнкүдөй йоттошкон тамгалар турат. Я, ю, е, йо деген. Буларды кыргыз тилинде йоттошкон тамга дейт. Бул тамгалар менен бизде кыргыз тилинде сөздөр келбейт, бирок эгерде ый менен а же ый менен у, ый менен ый менен о келип калса, ушул йоттошкон тамгалар менен жазабыз. Башка орус тили же ал аркылуу кирген башка сөздөрдө ушул тамгалар колдонулат. Эми ушул йоттошкон тамгалар булар бир муунду бере алат. Анткени булар 2 тыбыштан турат. Аяк деп турат, А деген бир муун, як ый менен адан турган үчүн бул өзүнчө як деген муунду берет. Жаят, жа деген өзүнчө муун, ят дегени өзүнчө муун. Мына ушундай кылып туруп ажыратсаңар болот балдар. Анда үйгө тапшырманы алып алгыла балдар. 138 көнүгүү. Сөздөрдү муундарга ажыратып жазабыз. Бул жерде бир канча сөздөр берилген. Мына ошол сөздөрдү жанагы иштеген көнүгүү сыяктуу кылып туруп муундарга ажыратып, канча муундан турган сөз экендигин аныктап келесиңер балдар. Бүгүнкү сабакка активдүү катышып, айтылган суроолорго көңүл коюп иштедиңер деп ойлойм. Тема силерге түшүнүктүү болгон болуш керек. Кийинки сабакта жолукканга чейин анда сак саламатта болгула.